Ну, у него особо-то денег и не было. Он миллионером не был. Ну, жил в достатке. Своих свиней держал, потом скупал свиней. В Рихе был снабженец. Риха вот колбасу делает, он там снабженец был. Возил туда, сдавал. Но она пошла открывать дверь, они стучались. Пошла открывать дверь, они наставили ружье. Она стала убегать по коридору. Мне, можно сказать, в упор в голову стрельнули. Тут вышла теща, мать хозяйки. Они ее в голову. Потом выскочил Вовка. Они ружье наставили на ребенка. Говорит, сейчас его застрелим, деньги отдавай. Ребенку 3 месяца. У него дочь замуж вышла уже в прошлом году. И родила девчонку. Видели, что стояла Subaru Forester белого цвета. Вы видели, да? Я не видел. Соседи видели, да. Стояла где-то метров 200-300 отсюда. Биринчи январь күнү болжол менен 4:00 чамасында белгисиз адамдар бетине кап кийишип, жабырлануучулардын үйүнө киришип, бир нече жолу ок атышып, үйдөн 100 000 сом акчасын жана алтын буюмдарын алып кетишкен. Бул боюнча Москва району ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иш-амалдары жүргүзүлүү маалында бул кылмышка шектүүдөлүк 3 адам кармалган. Азыркы маалда тергөө иш-амалдары жүргүзүлүүдө. Кармалган адамдар бирөөсү 19 жашта, бирөөсү 20 жашта жана үчүнчүсү 23 жашта. Булар Чүй облусунун тургундары жана Бишкек шаарынын тургундары. Кармалгандан кийин бул жерден урдалган акча, вещественное доказательство болуп урдалган акча табылган, андан сырткары алтын буюмдар алынган, андан сырткары ошо атылган ок курал жарак табылган, андан сырткары ошо кылмышкерлер жүргөн автоунаа кармалган.